Интернет колдонуучусу өзүнүн жеке баракчасына пост илген, ал постто мындай деп айтылат. Ауазова Алтеки дарегинде корейский центр бар. Бул жерде пакистанец адам ижарага алган экен. Бул жатаканада азыркы учурда жалаң гана пакистанец жана индус улутундагы жарандар жашашат. Бул сүрөттөгү көрүнүштөр так ошол жатакананын айланасы. Жеген нерселерин терезеден гана ыргытышып, тегереги таштандыларга толуп калган. Жада калса жатакананын ичи дагы адам чыдагыс жытка, түкүрүккө жана таштандыга толгон. Кароолчулары эскертүү берсе дагы көздөрүнө илбей өздөрүнүн ишин кылышууда. Тегерегинде жашаган адамдар арыз жазганга чейин барган экен. Бирок буларды крышавать эткен бирөөсү барбы? Айтор эч кимге арыздарын караган эмес. Өз жерибизде жашап туруп, өзүбүздүн укугубузду, жерибизди коргой албай калдыкпы? Акча дегенде биздин бийлик төбөлдөрүбүз кыргызды да унутуп калат. Бул түшүнүктүү нерсе. Ошондо кыргыздын көйгөйүнө караганда башка улуттун акчасы артыкпы? Жок дегенде Бишкек тазалык эмнени карап жүрөт? Кыргызстанда жашап кыргыз болуп туруп, өзүңдүн жериңди коргой албай, башка улуттун өкүлдөрүнө каалагандай бастырып, каалагандай түкүртүп, каалагандай таштандыларын чачыратып, алардын акчаларын жеп коюп, кыргызды аларга тебелетип жаткан чыт курсактуу креслолуу чиновниктерибиз бар болгула. Ишенбесиңер барып көргүлө, деп өзүнүн жеке баракчасына нааразы пикирин билдирген. Маалымат медиа сиздер үчүн жагымдуу жана жаңы кабарларды даярдоого дайым даяр. Андыктан биздин каналга жазылып, маалыматтардан кабардар болуңуздар.